айтпаганда ким айтат? Ушундай мезгилде үммөттүн ойготпой турган, үммөттү бир башын бириктире турган ушундай диний лидерлер, коомдук лидерлер айтпаганда ким айтат анан? Бүгүнкү күндө Палестина боюнча маалыматтарды бөлүшүү тыюу салынган эмес. Хамас деле бизде Кыргызстанда тыюу салынган эмес. Түнү куптанып аткандан кийин ашып кетсе дуа кылабызсагы, кадимкидей курсагы ток жата алабыз, катыныбызды кучактап жата алабыз. Ал каргышка калган эл деп атат да, мисалы үчүн, каргышка калган эл алар коркок аларчы. Коркокту баарын билет мынакей. Биз алардын жанагы биз эң таанымал мына Макдоналдс, жана Walt Disney, мен деген биз дайым колдонуп жүргөн жана брендтер ачык колдоп чыгышты. Алар даже акча которуп атышат да. Assalamu alaikum, урматтуу Кубанычбек Бакиров. Мына азыркы бүгүнкү күндө Палестина жана Израиль боюнча болуп аткан окуяларды бардыгыбыз көрүп, түшүнүп бүттүк окшойт. Сиздин жеке мусулман катары, жеке жаран катары Палестина боюнча сизде кандай сезимдер болуп атат? Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан экен, ошол үммөт бир дене сыяктуу, бир мүчөсү оорусак, бүт дене ыстма болуп, уйкудан качып кеткендей, мындай уйкусуз баткандай, түнү уктабагандай бир дене сыяктуу деген. Ошондой эле пайгамбарыбыз алейхиссалам башка хадис айткан, үммөт тууралуу кам пикир кылбаган бизден эмес деген да. Ошого үммөт бул жер жүзүндө канча мамлекетте мусулман болсо баары биздин мусулман бир тууганыбыз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, силер мусулман бир тууганыңарды жакшы көрмөйүнчө имандуу боло албайсыңар деген да. Ошого бул боюнча эмне баары көрүп жаткандай эле бизде ошо сионисттик Израиль мыйзамсыз мамлекет, ошо бийлиги, алар ошо сектор газдагы калган Палестин мусулман бир туугандарыбызды 74 жылдан бери негизи бомбалап, кысым кылып, куугунтуктап, түрмөгө камап, урдап, тоноп, өлтүрүп, уулап, ар нерсе кылып, зулумду кылып келишет 74-75 жылдан бери, адашпасам. Акыркы бир жумадан ашык убакыттан бери жана Хамастын шылтоо болуп туруп, азыр зулумдуктары күчөдү. 6000ден ашык бомба таштадык деп өздөрү айтышкан. Азыркы күндө 2,5 миңден ашык адам өлдү деп жатат. 10 миңге жакын адам жарадар болду деп жатат. Миңде адам дайынсыз жок, булар урандылардын астында жок. Канчасын урдап кетти билбейбиз. Бүгүнкү күндө Израилдин түрмөлөрүндө 5000ден ашык адам түрмөдө, мыйзамсыз көчөдөн алып кетип калды, жаш балдар, аялдар. Бул Израилде сионист ошо бийлигине, булар Израиль эли деле керек эмес экен, жанагы концертте Хамас өлтүрдү деп атат. Концертте жана талада 200 канча адам өлдү деп атат. Видеосу ачык жок, бирок Хамас өлтүргөн. Бирок ошо тирүү калган израилдик еврейлер айтып атат, экөөсү интервью берип атат. Аны жана Цахал Израилдин солдаттары өздөрү эле жана Палестин Хамастан коркуп эле ошолорду атканда жанагы өзүнүн Израиль элинде атып салыптыр да, коркуп элечи. 200дөн ашык адам өлсө, ошонун баарын эле Израиль өздөрү атып салыптыр. Корккондон эле танка менен, автомат менен подряд атып сала берген, арасында өзүнүн элин жарадар болгон. Азыркы күндө Судан, бүт баарына Судан, Светтен ушундай кесип, мындай дүйнө жүзүнөн кесип, Египеттен блокада кылып, Египеттен келген жардамдар тосуп, жана бир ашты эле, бир күн ашты эле бомба таштап коюп, Египет менен чек арасына жана немеге адамдар өтө турган жерге бомба таштап койду эле, коркутуп жабып салды, азыр бетон менен тосуп салып атат азыр. Азыр Туркиянын көптөгөн КАМАЗдар, жадамдар турат, азыр кире албай турушат. Азыр эми сектор газдагы чет өлкөлүк жарандарды чыгарганы уруксат беребиз деп атышат ошо. Негизи бул жерде биз азыр эми алсыздык экенибизди көрсөк, мындай көрүп акылыбыз жетип барат. Акылсызбыз, эң болбондо дуа кыла алабыз. Эми башка өлкөлөргө сыяктуу Марокко, Малайзия, Канада, Европа, башка өлкөлөрдө чыккандай, Турцияда 10 миң деген, 100 миң деген, миллионго чейин адамдар митинг кылып чыгып атышат. Эми биз кыргыздар, тажик, өзбек, казак, мусулмандар, биз менталитетибиз кандай билбейм, биз али пока толук мусулман боло элек окшойбуз. Бизде ашып кетсе 50 адам топтолот да. Анан революцияга, мисалы үчүн дүйнө үчүн жанагы дүйнө үчүн 4 миң, 10 миң адам топтолот, бирок дин үчүн, үммөт үчүн бизде топтолбойт экен. Биз ошондой бүгүнкү алсыз экенбиз. Анан мунун эми мен кандай өзүмө жиндик чыгарып жатам? Бизде мусулмандар үммөт дегенди билбегендер бар экен да. Мисалы сектор газа бул эмне, шарбы, Палестинадагы билбеген мусулмандар бар экен да. Анан кайды керек? Биз маалымат азыркы күндө эң маанилүү, эч нерсе кыла албасак дагы биз билип башкаларга бөлүшүп турушубуз керек. Себеби Гейдар Жемал деген ошо Азербайжан алым айткан, мусулмандар дүйнө жүзүндө маалымат бири-бири менен алмаштыра турган борбор керек деген да. Себеби бир эле мисал айтайын, Африкада
Билесиңер, Африкадан жанагы Франция, немелер Европа басып алган Англиянын колониясы болуп келген. Бүгүнкү күнгө чейин колония. Франция, кадимгиде Франция тилинде сүйлөшөт. Бүгүнкү күндө мисалы Африкада өлкөлөр, мусулман өлкөлөр басып алышкан. Биз орусча сүйлөгөндөй эле, куд ошондой эле колония болуп келген. Жакында бир өлкөсү кичине бошогондой болуп атат азыр. Ошол жерде бир мусулман менен капырлардын ортосунда согуш болуп турду. Ошондой бийлик талашып, бир нерсе жер талашып согуш болуп туруп, мусулман аскерлер бар экен, жокерлер өзүнчө. Алар жеңип келип аткан экен бир мезгилде. Анан Франциядан жандай жашыруун түрдө самолет менен барып, жашыруун түрдө солдаттар, спецназдар барып, бир түндө, бир убакта эле ошол жанагы баш көтөргөн мусулмандарды тынчтык койдур, бир түндө эле. Ошо Гейдар Жамал айтып атат. Ошону дүйнө жүзүндө эч ким билген деле жок дейт. Бизде бүгүнкү күндө Индияда, жосо Мьянмада, жосо Афганистанда, жосо кайсыл бир мамлекетте мусулмандар кор болуп атканы, зулумдук болуп атканы, бир мусулман карындашыбыз, майли биз Мьянманы башка мамлекет айтпай эле коеюн. Биз азыр мисалы Бишкекте турабыз, же Жалотта турабыз. Башка бир областта, Кыргызстан ичинде эле бир мусулман кызыбыздын жолу чечилип атат. Биз мусулман кызыбызды бир жерде киргизбей коюп атат бир окуу жайга. Бир жерде поликлиникада болсо бир кордоп атат, мисалы үчүн сен андай кылып, сен иште деп, мисалы Оштон мисалы үчүн төрөт үйүнөн бизде мисалы бизге кайрылган мусулман карындаштар бар. Мен тынбай жолугум үчүн кысым кылып келет дейт. Жолугу үчүн, никап үчүн эмес. Биз башка мамлекетте мусулмандар кор болуп атканын билмек аз келгенсип, биз өзүбүздүн жанагы өзүнүн кошуна айылда, кошуна шаарда, паспортный стол, роддом, мектеп, бакчада мусулман карындаштарыбыз кор болуп атканын биз билбейбиз. Кайдыгер биз да? Биз эч жок дегенде биз билип билишибиз керек, бирибизге бөлүшүбүз керек. Ошондой дүйнө жүзүндө ушундай маалымат алмашуу болуп туруш керек да. Ошого бунун хикматы десек болот, эми мусулмандар ойгонууга бир себеп болуп атат. Эми алсыз экенбиз, курал жактан, руханий жактан деле, дин жактан деле биз азыр алсыз экенбиз мусулмандар. Ошон үчүн Алла бизге балким нусрат, ийгилик бербей жаткандыр. Ошого айткым келгени, мусулмандар ушуну бөлүшүп туруш керек. Бүгүнкү күндө Палестина боюнча маалыматтарды бөлүшүү тыюу салынган эмес. Хамас деле бизде Кыргызстанда тыюу салынган эмес. Ал Кыргызстанга эч кандай тиешеси жок, бир уюм, боевиктер деп коет эми. Ал ошо анын видеолорун бөлүшсө эч кандай тыюу салынган эмес, жаза жок, аны коркпой деле бөлүшсө болор эди. Мисалы молдолор, адамлалар сүйлөбөй атканынан мындай мисалы мындай таң калган учурларыңыз болуп атабы? Ошо кишилер сүйлөш керек беле негизи? Мынакей биз көрүп жатабыз, мына видеолор келип атат. Венесуэланын, Колумбиянын президенттери айтып атат. Бул мусулман, адашпаса мусулман эмес өлкөлөр, мусулман эмес коом, мусулман эмес падышалар да. Венесуэланын президенти айтып атат, Колумбиянын президенти айтып атат. Биз дейт, бул даже мусулман болбосоң деле, акылга салсаң деле, ачык эле, жана сионисттик Израиль артында ким турат билбейм, жөөттөр турат албетте, көпчүлүк жөөттөр, балким башка улуттар тураттыр, балким күчтөр тураттыр. Ачык эле сектор газда Палестина элин ачык эле бомболоп атат. Ачык эле эли, карапайым эли, журналисттери, ырчылары, аскерлери жаш бала карабай бүт баарын жок кылабыз, кырыш керек деп атат. Алар адам эмес деп атат, айбан деп атат аларчы. Бул даже мусулман болбосоң деле, жөнөкөй бир капыр болсоң деле, мындай акылга салсаң жөн деле адамгерчиликке туура келбейт да бул даже. Эми эл аралык мыйзамдар айтпай эле койройли, жана фосфор бомбасын тыштап атышат, фосфор. Бул ошо жанагы акылы бар экен, кичине ынсабы бар экен, ошо жанагы башка мусулман эмес адамдар, мусулман ырчылар, президенттер айтып атат, биз мамлекетибиздин элчилигин чыгарып салабыз деп атат. Биз ал жакта элчиликти кайтарабыз деп атат. Бул вообще бул акылга сыйбаган, бул геноцид кылмыш деп айтып атат, ачык эле. Эми биздин өзүбүздүн мусулман жетекчилерби, лидерлерби, коомдук лидерлер, коомдук ишмерлер, диний лидерлер айтпаганда ким айтат? Ушундай мезгилде үммөттүн ойготпой турган, үммөттү бир башын бириктире турган ушундай диний лидерлер, коомдук лидерлер айтпаганда ким айтат анан? Бизге окшогон илимсиз, чаласып атат мусулмандар анан айтат, ошо айтат анан биз айтабыз, ким айтат анан? Мисалы бөлүнүү ушундай да, бизде бөлүнүү амин деп койду, анан допу жок намаз окуйт экен, доп менен окуш мустахаб да, мисалы мустахаб. Анан бизде ушинтип диний лидерлер ушинтип бөлүнүп атса, бизде кээ бир мусулман адамдар бар, кээ бир даже диний лидерлер болушу мүмкүн, имамдар. Мусулман бир тууган ушунчалык жек көрөт, жөөттү дин душман анчалык жек көрбөйт, теңирчин анчалык жек көрбөйт да. Баптистер жек көрбөйт, капырчылыкты жек көрбөйт, ширкти жек көрбөйт, ширктен кайтарбайт, таухидке чакырбайт. Ошо жанагы, ошо мечитте ошо жанагы допусу жок, анан амин деп айтат деп сүйлөнүп аткан имам, ошол имамдын аркасынан жанагы эрчиген немелер бар да, фанаттары же шакирттери деп коебуз, анан имамды эрчиген адамдар бар го, өзүнүн поклонниктери. Ол иманды билбейт, түшүнбөйт. Ошо жанагы бир имам, ошол бир аксакал айтат бир күнү көчө бир мечитте чыгып алып, бир сөз болуп кетти да, мазхаб деп сөз болуп кетти. Бул кандай деп аксакал киши 60-кадан өтүп калган. Эмне Аллах арабпы дейт да. Бирок ошол өзүнүн имам
ошол жанагы ал жерде иманды түшүндүрбөйт, имам динди түшүндүрбөйт, үммөт эмне экенин түшүндүрбөйт, үммөттүн башын бириктириш керек экенин, бул мусулман бир тууган экенин түшүндүрбөйт. Мисалы үчүн мына биздин көйгөйлөр ушу талашкан маселебиз ушу жанагы допу амин деп айтат, мазхаб карманбайт деп, мисалы динде мажбурлоо жок да. Мазхаб карманбаса өзүнүн иши. Ал өзү жапырат кыяматта. Биз мазхаб кармангыла деп айтып гана кое алабыз да, болду. Ар ким өзүнүкүн айтат. Аларкы туура эмес кыяматта билинет. Мисалы үчүн айткым келген нерсе үммөттүн башын бириктире турган адамдар мындай жок койсо да. Мына Максат ажы, Чубак ажы, Аллах ыраазы болсун. Алар дейт биздин мусулман бир туугандар деп атат, ошо салафиси болобу, вахабиси болобу, хизбут болобу, мусулман бир туугандарыбыз деп айтып атат. Эми анча-мынча катачылыктар болсо, ал катачылыктар, айырмачылыктар аны жек көрбөй айтса болот. Биз ушул учурдан пайдаланып, үммөттүн башын бириктирип калышыбыз керек. Айтыпчы, биз Палестинаны бир нерсе кыйратып, бир өзгөртүрбөшүбүз мүмкүн, миллион бир акча топтой албашыбыз мүмкүн. Мисалы мен кыргыз үммөтүнө айтат элем, өтө алсызбыз, өтө мындай эгоистбиз, курсагы ток жатабыз. Мисалы айтып атпайбы, жана хадисте келип атпайбы, жана үммөт дейт бир дене дейт, жана бир мүчөсү ооруса уйкудан качыш керек дейт, денеси ыстыма болуш керек дейт. Биз түнү куптан окугандан кийин ашып кетсе дуа кылабыз дагы, кадимкидей курсагы ток жата алабыз, катыныбызды кучактап жата алабыз. Мен уяласың деп кандай үммөт болдук депчи. Бизде азыр мисалы үчүн жана ошо Палестина акча топтойлу десечи, көп болсо билемби бир 10 миң сом топтолушу мүмкүн да. Миллион топтолбойт да, токчунда анык элечи. Ошо Кавказдагы мусулмандар кайра жакшы топтойт экен. Ошо канча миллион топтошту ошолорчу Кавказда мусулмандар. Суфи бир нерсе деп жамандайбыз го, мисалы, алар топтошту элек. Бизде даже биз динди айтпай эле койрун. Мисалы муктаждар менен иштешебиз, ачка калыптыр, бир жесир, көчөдө калыптыр десең, мындай 500 сомго турат, 1000 сомго, 2000 сомго турат, 100 сомго турат, ушундай да. Кайда керек? Мен көп жарыя кылабыз да. Бизде даже мындай бир адам көчөдө ачка калса, өлүп баратса деле мындай акча топтошпойт да. Эми үммөттүн мындай абалы ушундай да. Мен ошого ичим кейит. Мен мусулмандардын баарын жакшы көрөм мен. Мазхаб карманбайбы, амин дейби, амин дебейби, суфийби, мисалы үчүн да. Бир гана ширк кылбаса, куфр кылбаса, ачык бузукулук кылбаса, ачык бузукулукка чакырбаса мусулмандарды мен жакшы көрөм, жакшы күмөн кылам, анан каталарын мен ар кимге айтып жайылта бербейм да. Мусулман бир туугандарды биримдикке, ынтымакка чакырам, махабат болуш керек биздечи. Ошол. Тигим Палестинага эми кандай жардам бере алабыз? Биз эми эч болбоду дегенде биз мисалы үчүн дуа кылышыбыз керек. Анан биз болгон пикир, бул душман экен, ким душман? Ушу Аллах Таала Куранда Фатихада каргышка калган эл деп атат да, мисалы үчүн. Каргышка калган эл алар коркок аларчы. Коркокту баарын билет мынакей. Биз аларды жек көрүшүбүз керек. Аллах үчүн. Куранда Аллах Таала ошого буйруйт биздичи, Аллах үчүн жек көрүүгө буйруйт бизди. Байкот анан бул эң маанилүү нерсе. Биз жана дүкөндөрдөн Израиль тиешеси бар. Түзмө-түз Израилден келген. Жосок мындай Израилдин түзүүчүсү, мисалы бир Кыргызстанда бир завод, фабрикалар болушу мүмкүн да. Мисалы банктар болушу мүмкүн да, бир түзүүчүсү еврей болушу мүмкүн. Жосо еврейдин адам болушу мүмкүн. Биз билебиз, мисалы да, маалыматтар бар. Ошондон товарларды албашыбыз керек. Биз албашыбыз керек. Ошондо биз эч болбоду кеминде салымыбыз болот. Даже мен айтат элем, арак сатылган дүкөндөн неге сода кылбаганыбыз жакшы да, мен мисалы да. Мен арак сатылган дүкөндөн эле сода кыла беребиз да, арак сатылган жанда немеденчи. Биз алардын жанагы биз эң таанымал мына Макдональдс, жана Walt Disney, мен деген биз дайым колдонуп жүргөн жана брендтер ачык колдоп чыгышты. Алар даже акча которуп атышат да. Элестеткиле, биз алган жанагы Макдональдс же Coca-Cola дейбиз, Pepsi дейбиз, ошону алатабыз. Андан киреше көрдү бир яхуди бирөө, мисалы 10 сом киреше көрдү. 10 сомго бир ок жасады. Ошо Макдональдс. Которду $1,000,000. Кайра мусулман өлтүрүп атат. Биз ошо салым кушат. Чоң ажы айткан буну. Сен алган Пепсиге ошол ок жасап атат депчи. Мусулмандык рашк деп коет өзбектерчи, рашк. Мусулмандык кызганыч, мусулмандык мындай намыс, күйүмдүүлүк болуш керек да, рашк. Аялыңа рашк болосуң, диниңе, үммөтүңө, ошо рашк бизде жок да. Жок. Секин болот да, секин дешет бизде ушундай. Секин деле болот, бирок анчамча катуу деле кылыш керек. Алла разы болсун. Рахмат.